Наристелер ар күнү жаңы түптөлгөн бала бакчанын ойыну аянтына келет. Алардын самаганы орундалып, заманбап инфраструктурадагы билим уясы курулду. Нурзат Айым дарыгер, 2 баласы бар. Иштеген жумушу шаардын четинде болгондуктан балдары жеке менчик бакчадан тарбия алып, жеткирүүдө бир топ кыйынчылыктар болгон. Өзүнүн жашаган аймагына мамлекеттик бакчаны куруу көп кабаттуу үйдөгү ата-энелердин көп жылдан бери көтөрүп келген көйгөйү болгонун белгилейт. Нурзат Айымдын кичүү баласы электрондук кезек аркылуу 1 жума ичинде кабыл алынган. Документ тапшырган соң жеке байланыш номуруна баланын тарбия ала турган группасы кабарланган. Бул аракет санариптик программанын жаш жеткинчектер үчүн негизги маңызы. Бала бакчада жүрдү Араманскийде. Мен үйүм бул үй жайым бул жакка болгон үчүн котордум да. Ол жактан бул жакка которгондо дароо эле алышты. Электронный эмеде кезекке туруп, анан сразу эле алынды да. Бир жумадан кийин ответ келди уже. Сиздин балаңыз Балажан бакчасында жомоктор группасына кирди, келип эме алсаңыз болот деди да. Каланын эли эң көп отурукташкан Курманжан Датка аймагында 70 миңден ашуун жашоочу бар. Жеке менчик бакчаны кошпогондо бир гана жеткинчектер үчүн мекеме болгон. Жергиликтүү казынанын эсебинен 120 орунду бала бакча пайдаланууга берилди. 2 кабаттан турган жеткинчектердин уясында заманбап шарттары каралып, талапка ылайык сапаттуу материалдар менен жабдалган. Жергиликтүү бийлик атайын жумушчу топ түзүп, курулуш иштеринин баштан аяк өз нормасында жүрүшүн көзөмөлдөгөн. 23 миллион 900 миңди түзгөн бала бакчанын кызыл тасмасы бүгүн кыркылды. Шаар мэри баштаган жетекчилер жана жашоочулар катышты. Буюрса ушул объект сос объекттер болот. Ачык айтайын, мектептер түшөт, элге керектүү имараттар түшөт. Арасында анча-мынча уже бул жерди дагы ачык айтайын сата башташкан экен. Бирөөгө 5 соток, азыр аны сотко бердик, кайтарабыз алдындагы. Азыр унчукпай мындай бала бакчаларды сос объектилер салдырып бербесек, бир чекеден бир күнү Кудайдан коркпогон бирөө буну дагы сатып жок кылмак да. Мына азыр кайтардык элге. Азыр бир план берилип кеткен экен, аны дагы азыр айттык, сотко берип тез жокко чыгарылат деп. Эгер ошону алган жеке менчикке алган адамдар ушул жерде болсо, анда өз билимдери менен сөзсүз элге кайтарып коюлат. Мен суранам, талап да ошондо. Бирок соттон биз Кудай буйрса сөзсүз мына сос объектилердин жерлерин кайтарабыз. Бакча комплекстүү билим берет. Ар бир баланын жөндөмүнө жараша атайын иримдер ачылып, аң сезимде дүйнөгө болгон көз караш аркылуу калыптанышына ички түзүмдагы таасир бериши эске алынган. Учурда 120 бала электрондук кезек менен кабыл алынып, республикалык штабтын уруксатын гана күтүүдө. Ар бир тайпа 25 бала менен толукталган. Бакчанын ичиндеги бөлмөлөр өзгөчө эмеректер менен жабдалган. Азыркы заманбап шартка ылайыкташтырылып курулган. Бизде эми шарттар жакшы, аябай. Биз дагы ушу балдарга татыктуу тарбия беребиз деп чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Балдар менен иштеген биз үчүн кандай десем, сыймык өзүбүздүн жаныбызда болуп турса, өзүбүз балдар менен кошо жүрсөк, бизге дагы жакшы болот эле. Калада социалдык объектилердин курулуш ыргагы көчөгөн менен тарбиянын сапатын жогорулатуу маселеси бар. Ички маңызды жакшыртмай сайын келечек муун үчүн сарпталган инвестициянын мааниси жок. Мындан улам алдыда билим тарбия берүүдөгү көзөмөл күчөтүүлөрүн жана жетекчилердин иштөө рейтингин жарыяланып турары белгиленди. Бардык нерсенин жакшы же кайсы бир кемчиликтерди кетүү менен ишке ашырылышы бул ошол жерде жетекчиден көз каранды, кадрдан көз каранды. Жетекчи өзү тарабынан ошол жердеги кадрдык составты өзү чечет. Бул боюнча маселе билим берүү министрлиги тарабынан шаардык билим берүү башкармалыгы жана анын орун басарынын орду каралат, ошол тараптан чечилет. Ал эми сентябрь айында коллегияда атайын отурум өткөрүлөт жыл сайын шаар билим берүү башкармалыгына караштуу 55 жалпы билим берүүчү мекеме, ошондой эле биздин 43 мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин 25 критерий боюнча 1 жылдык иши талдоого алынат. 2 жылдын аралыгында 5 бала бакчанын курулушу жергиликтүү казынадан жүрүүдө. Мындай аракет билимдүү жаш муундун калыптанышына жана элдин муктаждыгын жоюуга багытталат. Абдувалип Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ. Бүгүн Ош шаарында дагы бир жакшы самалык болуп жатат. Көптөн күткөн Курманжан Датка муниципалдык аймактык башкармалыгындагы номер 79 Балажан бала бакчасынын ачылыш аземине күбө болуудабыз. Анда куттуктоо үчүн сөздү Ош шаарынын мэри Сарыбашев Талабек Насырбековичке беребиз. Агалар, эже, карындаштар,
Бүгін ушул жакшы күнү сиздер менен жолугуп турганыма кубанычтамын. 1 жыл мурун ушул август айында ушу Курманжан Датка аймактык башкармалыгында аксакалдардын катчуусу менен жакшы ниет кылып, тилек кылып, ушу балдар үчүн ушу бала бакчанын пайдаланууна капсула салдык эле. Бүгүн Кудайга шүгүр насип экен, кайрадан ушул бала бакча бүтүп, ачылыш аземинде дагы сиздер менен жолугуп отурабыз. Бүгүн ушул аймакта жакшы сүйүнүчтүү күн. Мен каалайт элем, ушул аймакта, Ош шаарыбызда дайыма ушундай кубанычтуу, сүйүнүчтүү күндөр болсун. Сиздер менен биз дайыма жакшылыктарда гана жолугайлы, ушундай ачылыштарда гана жолугайлы. Ош шаарыбызды, ушу Курманжан Датка аймагын, мамлекетибизди Кудайым колдоп, ушу тынч болуп, дайыма өнүп, өсүп, өңгөн өскөн мамлекеттердин катарына кошулайлы. Биз ушу 2 жыл мурун жаңы шайланганда Ош шаарында бала бакчанын бала менен камсыз болушу 40%-дан 44%-га чейин экен. Ошондо бизге дагы ушул талаптар коюлган эл тарабынан, жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан, шаардык кеңештин ушу балдардын бала бакча менен камсыз болушун кандай кыласыз? Анан биз убада бергенбиз, жылда 2-ден 3 бала бакчаны куруп, шаарда ушу келечек ээлерине жакшы шарттарды түзүп беребиз деп убада берген элек. Мына өзүңүздөр күбө болгондо 2 жылдын ичинде биз шаар боюнча 5 бала бакча баштадык. Кече бүгүн ушул 2 бала бакчаны ачып атабыз. Кече биринчисин Амир Темур кичи шаарчасында, Онадырда. Ал жерде дагы 100 орунду бала бакчаны ачып тапшырдык. Бүгүн дагы мына ушул 120 орунду атына заты жарашкан экен, жакшынакай болуп Балажан бала бакчасын ачып берип тапшырып атабыз. Бизде шол комбинат, текстилдер кандай чоң ишканалар эле турабы? Канча деген адамдар жумуш менен камсыз болгон, ошо ишканалар бүт жок болуп кеткен экен. Бүгүнкү күндө ошол заводдор, фабрикалар курулуп атат, дагы кайталайын. Биз шаардык мэрия, мамлекет эмне кылып атабыз? Көпчүлүк айтат да, буну ишкерлер кылып атат. Да, ишкерлер куруп атат. Өнүккөн мамлекеттерде да бардык ошо компаниялар ишкерлер курат. Жергиликтүү бийликтин, мамлекеттин иши ошолорго шарт түзүп берүү, жерлерди берүү. Мына шаардык мэрия ошо ишкерлерге биз ээн талаада жаткан жерлерди өздөштүрүп бердик да. Ошол жерлерге ошол заводдор түшүп атат. Биз деле ол жерлерди башка багытта же болбосо пландарга сатып же жок кылып жүрсө болот эле да. Жок, бүгүнкү күндө ошол элдин жери элге иштесин деп ошондой шарттарды түзүп берип атабыз. Кудай буйруса, мына шаардыктар канча деген биздин улан кыздарыбыз, жаштарыбыз бүгүнкү күндө ата-энесин таштап же болбосо балдарын таштап Россияларда жүрүп атышат, башка мамлекеттерде жүрүп атат, туурабы? Өтө оор. Мына мен өзүм ошолордун арасында жүргөн катары жоон терим менен сезем ошол сыртта жүргөн биздин уул кыздарыбызды. Кандай кыйынчылыкта иштеп атышат да. Аларды биз сөзсүз өзүбүздүн мекенибизге алып келиш керек. Иштетишибиз керек, ушул жерде жумуш орундарын түзүшүбүз керек. Ошондо мамлекет Кудай буйруса дагы өнүгөт деген. Ушундай талаптарды биздин мына урматтуу президентибиз дайыма ушул талапты коюп, туура багыт берип, бизге мына иштерди жүргүзүп атат. Кудай буйруса, сөзсүз ушул жакын арада бардыгы жакшы болот деген ойдобуз. Шаарыбыз боюнча мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, эң негизгиси шаардыктар үчүн, шаарга келген коноктор үчүн биз жакшы шарттарды түзүп берели. Шаардын инфраструктурасына бүгүнкү күндө көңүлдөрдү бурайлы деп атабыз. Бир чети оор болуп атат. Көрүп атасыздар, бүт мыйзамсыз курулуштар аябай көбөйгөн. Эл аралап жүрө турган жерлерди бардыгы сатылган. Бүт красныйлар, даже тротуардан бери сатышып, тротуардан бери чыгып алган экен да.
Бүгін бір жерде оңдойлы, түздойлы десек, аябай оор қиын болуп атат. Бирок ал кыйынчылыктарга сөзсүз биз туруштук берип, шаарда бир чекеден сөз тартипке келтиребиз. Ага буйруса, күч дагы жетет, эрк дагы Кудай буйруса жетет. Анча-мынча душмандарды ашырат экенбиз, бирок негизи биздин кылган иштерибиз элге пайдасы тийсе, түбү келип, элге пайдасы тийип, эл үчүн ыңгайлуу шарт түзүлсө, биз эч качан ал 5-10 адамды душман кылгандан же болбосо алардын көңүлүн калтырабыз деп коркпойбуз. Негизгиси миңдеген адамдарга пайдасы тийиш керек биздин кылган иштердин. Туурабы? Мына баштадык Кудай буйруса. Ак Тилекте, Кулатовда, мына Западныйда Ак Ниет паркын курдук. Токтогул паркын толук мына реконструкциядан өткөздүк. Жакын арада мына азыр проектинде аткан Навай паркты мына толук башкача развлекательный парк кылып беребиз. Балдарыңарды ошол жерде кирип, эс алдырып, жаңы аттракциондор, заманбап аттракциондор боло турган шарттар түзүп беребиз. Бассейндер мына илгерки Союз мезгилинде курулган боюнча калып кетти. Азыр бардыгын алдык, кайтарып алдык. Же бир тиын пайдасы жок бюджетке, шаарга. Бүт как менчиктей кылып иштетип жүрүшкөн экен. Азыр бардыгын кайтарып алдык. Азыр бир чети миллиондогон акчалар мына бир тиын акча төкпөгөн бассейнди бүгүн жылына 2 миллионго бердик. Экинчиси ал жакшы заманбап кылып оңдоп шарттар түзөт. Дайыма 4 сезон иштей турган бассейндер курулат. Мына мосттун астындагы Навай парктын илгерки билесиңер да тура. Мына Акбуран боюндагы мына Юго-Востокто бассейндерди да берип атабыз. Бардыгы заманбап бассейндер болот. Бул деген ушу балдар үчүн шарттар. Мына азыр 2,5 километр бир жагы 5 километр Акбураны оңдоп атабыз. Биринчи максат ошол Акбураны бекемдөө, экинчиси ошо тротуар, велодорожкалар, освещение, отура турган скверлер жакшы нерсе ала турган болуп бүтөт. Мына жакын арада 1 жыл 2 жылдын ичинде бүтүрсөк, анан өзүңүздөр күбө болосуз. Ошол жерде канча деген абаларыбыз, апаларыбыз басып сунуу боюнда ден соолугун чыңдайт. Бул канча деген ден соолукка пайда алып келе турган иштер. Кудай буйруса, булар ушул бир чекеден баштадык. Буну мен сиздерге маалымат катары айтып атам. Жолдор боюнча мына суроолор болушу мүмкүн эми. Былтыр келгенде мына Шакирова көчөнү жасадык. 7 метр жолду мына өзүңүздөр көп болдуңуздар. Жалпы 20 метрге кеңейттик. Жолдун ширинасы 12 метр болду да. Тротуар, латокторун койдук, освещенияларын койдук. Бул жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Ошондо премьер-министр келип убада берген эле, билесиздер. Баягы Кытайдан грант акча алып беребиз деп. 100 миллион доллар келет деп. Эми ал тилекке каршы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет. Пандемия болуп калды быйыл мына. Көрдүңөр, өнүккөн мамлекеттерде да экономикасы аркага кетти. Бири-бири менен катнаш токтоду, мамлекеттер аралык катнаштар. Даже мына тууган урукка бара албай калдык, өзүбүз деле туура, чогула албай калдык бир жерде. Ошондой бул дагы кичине убактылуу токтоп турат. Буйруса мына экинчи этабында ушул бизге ушул акча келип калса, шаардын ичиндеги мына центральный көчөлөрдү, Масалиева проспектисинин, Курманжандатка, Ленин көчөлөрү, андан сырткары 55 көчө шаардын ичиндеги жолдор бардыгы асфальт болот. Айрыкча мына домдордун арасындагы жолдор аябай жаман болуп кетти. Буларды да жасайбыз. Бирок ага карабастан биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен жылда 10-15 километр жолдорду акырындык менен асфальттап атабыз. Эми бул көзгө көрүнбөйт экен, бир жерде 2 километр, бир жерде 1 километр, бир жерде 300 метр, 400 метр болгондо мындай көзгө көрүнбөй деле калып атат. Бирок акырын болсо да жолдорду биз жасай баштадык турганда. Мына азыр Юго-Востокко биз келе элекпиз, мен айткамын, бир чекеден жасайбыз да. Азыр мына Шакирова бул жагы Салиева, мына адамдардын көп жашаган жерлери, ХБК тарапта азыр баштап атабыз. Ак Тилек, Западный ошолор баштады. Эми мен азыр пландаштырып атабыз, Юго-Восток жакты да келтиребиз да тартипке. Мына аябай жаман болуп кетти, мен көрүп атам. Бүт тротуарга чыккан имараттар жолдун бойлоруна курулган, домдордун арасына бүт гараж, биринчи этаждар тоскон, мындай тартип болбой калган да. Мен азыр дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтам ушул аймактын тургундарына, ишкерлерге. Азыртадан өзүңөр тартипке келтире бергиле мыйзам чегинде. Бирок биз сөзсүз жакын арада келебиз, эскертүүлөрдү бере баштайбыз. Бул шаардагыдай болуш керек. Шаарда жашаган адам өзүн шаарда жашагандай сезиш керек да. Кээде көрүп атабыз, мына домдордун арасына кирсек, биринчи этаждар тосуп,
үстүндөгүлөргө мындай ыңгайсыз шарттар түзүп коюптур. Мал багат экен, тоок багат экен, кээ биркилер чочко баккандарды көрдүк. Ал туура эмес туугандар. Анда биз башка жерден жер берели, жер үйлөрдү салып ошол жака чыгып кетиш керек. Домдо бул жалпы жашагандардын жери болот, туурабы? Ошолор чыгып, кечке мал чыгып, бала чакасын ээрчитип, ошо бактын арасында скамейкада отуруп, ден соолугун чыңдаш керек деген сөздү айтмакчы. Бул эми маалымат катары айтып атам. Ошондо дагы бир жолу ушул бала бакчанын ачылышы менен куттуктаймын, урматтуу ата-энелер. Ушу бала бакча ак жол той болсун. Ушу бала бакчада тарбияланган балдар келечекте ата-энесин, ушул тарбиялаган ага эжекелерин, тарбиячыларын кубанткан, сүйүнткөн, бактылуу, илимдүү, билимдүү балдар чыксын. Эли жерине, мамлекетке кызмат кылган, бактылуу балдар болуп чыксын. Ушулардын бактысына сиздер дайыма бөлөнүп жүрүңүздөр. Эч качан жамандык көрбөсүн. Сиздерди дагы Кудайым колдосун. Үй бүлөңүздөрдө дайыма жакшылыктар болсун. Мына быйыл оор жыл болду, кыйын жыл болду көрдүңүздөр. Канча деген адамдарыбыз ооруп, канча деген жакындарыбыздан айрылып, ушул пандемияда көп жоготуулар болду. Эми мындан ары эч качан Кыргызстаныбызда, Ош шаарыбызда, жалпы эле дүйнө жүзүндө мындай апааттар болбосун. Мына азырдагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиздерге ачуу, катуу тисе дагы, суранып дагы, анан талап дагы кылып кетем. Бүгүнкү күндө дагы кырдаал жакшы дегенден алыспыз туугандар. Өзгөчө кырдаал, ЧС алын элек. Биз карантиндик режимде бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Чектөөлөр дагы алын элек. Бирок ошентсе да кичине биз элибиз мындай шарт түзүп берели, иштесин, өзүн этият кылып, бирок турмуштагы керек экен деп кээ бир чектөөлөрдү алып, уруксаттарды берсек, адамдарыбыз бүгүнкү күндө дагы туура түшүнбөй, мурунку жашоодогудай жүрүп атышат да. Мына кечээки күнү 0 болсо, эч ким ооруган, катталган жок.